Кыргызстанда 15 мартка карата коронавирус 16 адамдан жаңы аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, анын ичинде Бишкек шаарында 8, Чүй облусунда 6, Ысык көл облусунда 2 адамдан илдет табылган. Акыркы суткада 43 адам илдеттен сакайып чыгып, 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 121 адам, амбулатордук түрдө 167 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 200.758 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 195.916 киши айыгып чыкса, 2974 адам каза болду. Нарын дарыясына 7 март күнү 8 жаштагы бала түшүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, издөө иши 8 күндөн бери жүрүп жатат, бирок азырынча натыйжасыз болууда. Министрликтен бүгүн жерине 20 куткаруучу тартылып, издөө иштери улантылып жаткандыгы кошумчаланды. Жалал Абад областынын Сузак райондук прокуратурасы тарабынан мектепке чейинки билим берүү мекемесинде ачык каражаттар мыйзамсыз эмгек акы катары чегерип келген факт аныкталды. Башкы прокуратура тараткан маалыматка ылайык, Барпы айыл өкмөтүндө жайгашкан балдар бакчасынын мурунку жетекчиси өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып 2015-2021 жылдар аралыгында балдар бакчасында эмгектенбеген бир нече адамдарга иштеди деп эмгек табелдерин толтуруп, жалпысынан 1.170.200 сом акча каражатын мыйзамсыз чегерип келгендиги такталган. Аталган факты боюнча райондук прокуратура тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси менен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүрүп жатат.